Мына ушундай кадырман теле көрүүчү, жарнамалык тынуудан соң биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Негизи ар бир айым өзгөчө сулуу, ажарлуу, ошол эле учурда дайыма назик болуп жүрүүнү тилек кылат эмеспи. Мына ошондуктан биз бүгүн студияга атайын биздин сулуулугубузга кам көргөн, ошол эле учурда кеп кеңешин бере турган адисти конокко чакырганбыз. 10 жылдан бери сулуулук тармагында иштеген Айпери Белекова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келиптирсиз. Чоң рахмат. Дегенде ыраазычылык билдирем убактыңызды бөлүп биздин телеканалга келип бергендиңиз үчүн. Эми 10 жылдан бери мына ушул сулуулук тармагында иштеп келе жатыпсыз да. Көпчүлүк учурда биз айымдар тойго, маарекелерге барарда макияж жасаткан адисти тандаганда оңой эле тандайбыз. Анткени жасап бүткөндө жакпай калса ошол жерден эле оңдоп коет. Ал эми кирпигибизди жасатканда дагы туура эмес болуп калып же бир нерсе болсо клейин чыгарып эле кирпикти чечип койсо болот. Кашка келгенде перманенттик макияж жасаганда биз коркобуз, коопсуз жагы көбүрөөк да. Мына ошондуктан атайын сизди чакырдык. Себеби айымдардан көп көрөм. Туура эмес боетип алып, кашынын формасын бузуп алып, анан бир карасаң кашы капкара, бир карасаң кыпкызыл болуп калгандарды көп көрөбүз дагы. Анан ошондуктан сизди конокко чакырдык. Негизи ошол перманенттик макияж менен айырмасын айтып бересизби биринчи? Татуаждын кандай айырмасы бар? Перманентный макияж менен татуаждын айырмасы аябай чоң эле. Мисалы татуаж бул чындык эле татуировка жасайт го. Ошондой эле болуп эсептелет. Кожага, биздин терибизге аябай терең кирет да. Анан ошол кожанын астында ал 10-15 жыл бою сакталып тура берет. Өңү өчпөйт, териден сыртка чыга албайт. Анан краска терең киргендиктен ошол жерде эле краска там жашыл же көк өңүнө өтүп баштайт. Ушундай каштарды көрүп каласызбы? Жана болуп го өчүш албайт деп. Анан аны только лазер менен өчүш керек болуп калат да. Ал эми перманентный макияж бул кожанын үстүндө эле болот. Бул кашк мамык боёгу в основном кожанын сыртында болот. Ошон үчүн 1-1,5 жылдын ичинде өчүп калат ал. Ал эми татуаж болсо лазердин жардамы менен эле өчөт да. Ошо айырмасы аябай чоң негизи. Көп айымдар ушуну алмаштырып алышат. Мисалы, балким мурун түшүнүшчү эмес, бирок азыркы жаштар жакшы түшүнүп баштады да. Перманентный макияждын да түрлөрү бар. Ал пудровое напыление, волосковый эффект дегендер да бар. Теневая растушевка деп дагы бөлүнөт да. Ошо бөлүнгөндөрүн айтып бересизби? Мисалы, сиз айткандай эле айырмасын жакшы биле бербейбиз. Ооба. Перманентный макияж, мисалы, клиенттер келгенде мага мынтип айтышат да. Эже перманентный макияж кыласызбы депчи. Анан мен сурайм да, кайсынысын депчи. Азыр мына эми түшүнүп башташты. Анан туруп калышат да, эмне дерин билбейчи. Мен татуаж кылбайм, мен перманентный кылам деп. Анан сурайм, эже аякта деген бар, пудровое напыление деген бар. Ал деген жана айымдар болот, четкий контур мага кереги жок. Естественный кылып жазат. Легкий эле кылчы деп айтышат да. Ошону пудровое напыление дейт. Напыление кылып туруп эле, ал где-то максимум 1-1,5 жылга чейин эле жетет. Четкий контуру жок, өчүп калат. Өтө боелбогон, өзүңдүн натуралдык кашыңдай эле болот. Ооба. Эми теневая растушевка болсо, могу каштын 3-чү зонасында куйрук жактары четкий болуп эсептелет, а баш жагы мындай тең менен боеп койгондой болот да. Мисалы, салонго барганда да каш тең кылып боеп коет го, баш жагын светлый, анан темный кылып. Ошону теневая растушевка дейт да. Теневая растушевкада каштын чет жактары жакшыраак боелот экен. Анан баш жагына мындай мамык сыяктуу болуп агарып, мындай светлый болот да. Ооба, ошондой айырмасы бар да. Анан мынтип чийип боегондун түрүн эмне деп айттыңыз? Чийип восковой дедиңизби? Волосковой деп айттыңыз. Ал болсо мындай кыл сыяктуу кылып чиет. Ал өзүнүн кашындай болуп көрүнүп калат да. Каш жок жерлериңде каш бардай болот. Ооба, ошондой болуп көрүнүп калат. Кээбиркилер аны 3D деп коюшат да. Но в основном волосковый эффект дешет. Ошо клиенттер ошол жагынан көбүнчөсү адашып калышат да, келгенде перманентный макияж кыласызбы дегенде, анан биз сураштырабыз именно кайсынысын депчи. Волосковыйды жасатканда, чийип жасатканда ал дагы 1-1,5 жылга чейин турабы? Ал 2-3 жылга чейин, потому что ал кичине глубоко кирет. Анан теневая растушевка менен волосковыйдун айырмасы деле бар эле. Теневая растушевка башы светлый болуп, анан темный болуп кетет атпайбы, а волосковый болсо
уже натуралдык эффект берет да клиенткагачы. Эми биз ошол кашыбызды жасаткан адисти кантип адашпай туура тандашыбыз керек. Анткени айттым го, коркунучтуу да, бул кашың бузулуп калса оңой менен оңдой албайсың да. Ооба, тилекке каршы азыр, например, Инстаграмга деле өздөрүнүн баракчасына Google'дан тияктан мияктан алып киргизип беришет. Сүрөттөрдү алып. Анан биз эми ишенебиз да аларды көргөндөчү. Көбүнчө отзывдарга кириш керек. Ошо мисалы Инстаграм баракчасы бар болсо, обязательно шапкасына кирип карап, аякта видеолор деле болот, сүрөттөр болот, клиентка өзүнүн WhatsApp'тан болобу, аяктан болобу же видео аркылуу тартылган сөзсүз түрдө өзүнүн отзывы болсо, ошого ишенсе болот деп мен ойлойм да. Жөн эле сүрөттөргө, анан мындай эле тартылган видеолорго ишенип кереги деле жок да. Анан эми эмне үчүн ошол биз боёткон каш кээ бир учурда кыпкызыл болуп, кээ бир учурда капкора болуп өчүп атат? Кызыл бул мен айта алам, краска аябай начар болгондо биринчиден. В основном азыр китайский деп да уже мастерлер да билип калды, албай башташты да. И мисалы иголканда аябай грубо, кандай десем, плотно киргизип салганда, катуу жасап салганда кожа плотно кирет, ошондо кызыл коричневый цвет кызылга айланып кетет, катуу кирип кетсе. Ал эми үстүндө калса, краска өзүнүн боёгун кармап тура берет, кетпейт. Коричневый болуп, анан акырын өчөт да. Мисал көк жана жашыл дегенде мен мастерлерге да айтат элем, мисал повышение квалификации жок болгон мастерлерге да эч качан кара өңдү колдонбогула депчи. Кара өң всегда көккө же жашыл цветке алып келет да. Өчүп баратканда көккө же жашылга өткөзөт. Мисалы мага деле клиенткалар келет да, мен кара каш качуу дейт. Ана мен айтам да, же кара кылсак азыр силерге кийин өчүп атканда жашыл же көк болуп өчөт деп айтам да. Ошондо ай кой анда мага ден темно-коричневый кыл же графит кыл деп мисалы башка цветтерди колдонсо болот да. Мисалы мен кашымды боётконума 1 жыл болду. Анан кайра башынан жасатпай эле ошол кашымды реставрация кылып оңдотуп алсам болобу негизи? Сиздики теневая растушевка. Ошондойго дагы болобу дегеним да. Мисалы кээ бир айымдар мен сыяктуулар бар да, кашын жасатты 1 жыл болду, анан кайра башынан өчүрүп кайра кылбай эле реставрация жасатып, баягы өчүп кеткен жерлерин боётуп кошумчалап алса болобу, ушундай кылса болобу негизи? Ооба, кошумчаласа болот, бирок смотрите, бул жерден сиз теневая растушевка эле кыла аласыз. Пудровое напыление уже кыла албайсыз. Потому что силерде четкий контур уже бар да, ошону эле кичине оңдоп коет, түздөп коет и болду. А если мен такыр башкача форма жаздаткым келет десеңиздер, анда өчүрүп туруп кайра баардыгын башынан башташ керек. Кадырман теле көрүүчү, эгерде сизде дагы ошол кашка байланыштуу сурооңуз болсо, же болбосо кайсыл жактан сапаттуу кашты жасатам же кантип боетом деп атсаңыз, же болбосо бузулган кашыңыз эмне үчүн бузулуп атат, эмне үчүн кара кызыл болуп атканын билбей жатсаңыз, иши кылса бүгүнкү биздин коногубузга сурооңуз болсо, экран астындагы номерлерге кайрылсаңыздар, өз убагында кезегинде биз сиздин сурооңузга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Негизи көпчүлүк учурда ошол мен азыр убакыт ол жактарым кашымдын четтери өчүп кеткен да. Анан жөн эле боеп коем. Анан кыялданам да, баары эле баягы кайра башынан баштап боетип отурбай эле ошо эки четин эле боетип койсом кандай болот экен деп кээде ойлоп кетем да. Анан ошон үчүн мен сыяктуу баягы айымдар бар болгон болсо, барып эле кетип калган жерин эле боетип алса болобу дегеним ушул болот. Болот, көп айымдар мисалы келет, оңдоп берчи айпери, бул жагын оңдоп койчу, бул жагын кошуп койчу. Кээкилер лазерден коркот. Лазер зыян, лазер все-таки ал болезненный, но иногда бывает то, что ошо кашты удалить этиш керек болуп калат да, айла жок барышат айымдар. Мен өзүм деле лазерден корком, бирок азыр көп айымдар лазер менен же болбосо кандайдыр бир жидкость бар, ошо менен удалить этесиңби деген вопростор көп келет да. Азыр бул жакка бир колдонуучу каражаттарыңызды алып келген окшойсуз. Мен буну алып келдим, атайын өзүбүздүн мисалы теле көрүүчүлөрүбүзгө да көрсөтүп айтып коеюн деп, анан кандай десем совет берип коеюн дедим да. Жакшы. Мисалы сиз клиенткалар салонго барганда сөзсүз түрдө жана кашты терет го, мына бу жерде эме бар да, каш тергич, пинцет. Пинцетти сөзсүз түрдө мастер мынтип ачыш керек. То есть бул обработанный да уже. Булар бир адамга обработанный инструмент колдонуш керек.
мисал клиентка билбейт, буга чейин келген клиентканын кашын жасаганда мисал может қан болуп калышы мүмкүн, анан бул жерге кан түшүп калат, анан спид оорусу жугат, мисал ар кандай оорулар да көп да. Ошон үчүн мен клиенткалардан да өтүнөт элем, аябай салондорго барганда ушундай стерилизованный болуш керек инструменттери деп. Анан мондай иголкалар болот. Булар одноразовый. Ар бир адамга өзүнө эле колдонулат. Отдельно болуш керек, это сөзсүз. Анан мисалы мен кашыма муну жасагандан кийин муну кайра өзүмө бересизби? Жок, буйрутулат. Таштап ийесиздер. Демек ар бир жаранга, айымга өзүнө гана ийне колдонуш керек, анткени сиз айткандай оор жугушу мүмкүн. Ооба. Мен мисал клиент келгенде обязательно клиенттин көзүнө көрсөтүп туруп эле. Ошол жерден ачам да, ачып туруп эле эже мынакей жаңы деп көрсөтөм. Ошондо ал мындай зато жерине жатат. Андан тышкары мондай обезболивающийлер деле бар. Эми аларды толтура 15-20 минутка чейин кармайбыз. Анан бул ушул зона каш сезбей калат. Эменичи, иголканычы, инени. А бул аппарат именно теневая растушевка кожанын сыртына эле жазылат, канабайт. Кан негизи чыкпаш керек теневая растушевка жасаганда, а татуажды жасаганда кан чыгат. Ошон үчүн мен теневая растушевканы всегда айтам да, жасагыла кыздар, бул негизи безопасно эле, просто одноразовый инструменттерди карап текшерип турууга деп, эгерде башка мастерге барсаңар деле деп. Анан обработка боюнча айтайын дедим. Көбүнчө айымдарда обработканы билишпейт. После процедуры тетрациклиновый мазь, же болбосо хлоргексидин мындай кылат да. Клиент үйүнө барат. Үйүнө барганда все равно эшикке чыкты да, чаң болот, каштарычы. Хлоргексидин менен тазалаш керек биринчиден. Анан бул бетти күйгүзбөйт, кашты күйгүзбөйт, бул слабый жана эме да, антисептик деген сыяктуу болуп калат. Обработка кылып туруп, анан тетрациклиновый 3% мазьты сүкөп коюш керек, именно для наружного применения дейт да, жараларды кандай десем, эртерээк заживление кылат, инфекциядан да коргойт да. Бепантен бар болсо, мисалы айымдарда үйдө вазелин деле болот. Только ухачистка менен же ватный диск одноразовый болсо, ошо менен сүртүп тазалаш керек. То есть хлоргексидин менен тазалайбыз, андан кийин мазь сүкөйт. Биз көпчүлүк учурда тазалабай туруп эле мазь сүкүп алабыз. Анан кийин мисалы эшикте жүргөндө чаң түштү да кашына. Анын үстүнө мазь сүкө берсе, мен айтпайм баарында депчи, но возможно арасынан чаң кирип, анан кийин раздражение болуп, анан ириң толуп, анан клиент кыйналат да. Эмне болду, кандай болду? Кайра больницага барат, это не опасно, конечно, но все равно өзүнө лишний раз мындай оорчулук. Биз оюбузда суу тийгизбешибиз керек деп ойлоп эле анан эме кылат экенбиз да. Үстүнөн суу тийгизген болбойт. Сүйкөй берет экенбиз да. Где-то 3 күндөн 7 күнгө чейин тийгизген болбойт. Бирок 3 күн ушул менен биринчисинде обработка кылып, анан мазь коюш керек. Мисалы мен билчү эмесмин. Анткени мен жасаткан учурда 5 жыл мурда жасаткам да. Күн сайын левамикол сүртүп коюңуз дегенби? Ушундай мазь деле сүрткөн болду да. Анан азыр демек суу тийгизбеш керек экен. Суу тийгизбеш керек экен деп эле үстүнөн баягы маздарды сүйкөй берет экенбиз да көрсө. Сиз сыяктуу болуп баягы өз ишинин мыкты билген адиси болсо, балким мага ошол учурда айтмак. Сууга тийгизбейсиз, бирок алдын ала мынтип тазалабашыңыз керек деп айтмак болуш керек. Анан эми канча күндө кургап түшөт? Бул жерде ар бир клиентки кожасына жараша болот, терисине жараша. Мисалы кургак терилердики бат эле 3-4 күндө эле заживление болот да. Майлуулардыкы где-то көбүрөөк, 4-5 күн, 7 күнгө чейин барат да. Перманентный макияж негизи эле жакшы эле заживление болот. Мындай корочка болуп да кичинеден түшөт да. Именно татуаждык болсо жара болуп, катуу болуп түшөт. Ошолда айырмасы бар да, билип койсо болот андан кийин. Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен кашыбызды боетуп жасатсак даарат өтөбү суроого жооп берет деп ишенем, рахмат дейт. Даарат өтөт, но мен, например, YouTube'дан карагам, Чубак ажыбыз деле айткан, көргөм, если каш уже жазалган болсо, мисалы, жазалган болсо, андан кийин өтө берет. Главное, айтканда там крест, ошолор болбош керек кожада, алда татуажга кирет да. Мен ал өзүмдүн баракчамда да бар, ошол видеону киргизген болчумун, көп суроолор болгон. А если, например, керклер бар, мен азыр каш жазатам, анан мен
мага күнөө болбойбу дегенде мен уже буга жооп бере албайм да. Бул уже Алла Тааланын астында өзү жооп берет да. Мен жок күнөөлүү болбойсуң деп айта албайм да. Өзүңүз чечиңиз дейм да. Саламатсыздарбы? Менин суроом мындай: менин бетим тегерек, тоголок дейт да. Менин бетиме кандай каш форма жарашат дейт. Тоголок. Эгерде бети чоңураак болсо, анда кичине Негизи каш форманын дагы түрлөрү бар да. Анткени мисалы мен сизге барам дагы мен кашымды баягы боёткум келет эле деп койсом, же болбосо мага мындай каш керек десем, балким ал мага жарашпайт. Сиз анан өзүңүздүн сунушуңузду айтасыз. Жок, мындай болгон жакшы деп. Ооба, каштын формасы толтура көзгө да жараша. Көздү карап да жасайсыз да. Мисалы, мыяктат мен бетим тегерек деп атпайбы. Мен не могу представить көзү кандай, напримерчи. Көзгө да жараша жасаш керек негизи. Потому что айымдын жүзүн негизи каш ачат, беттин жүзүнчү. Ал эми адамдын көркүн чүпүрөк ачат го. Ошондой эле каш эң чоң ролду ойнойт. Бул көз менен аябай байланыштуу да. Ошо 5 жыл мурда мен кашымды жасаткан учурда баягы маалыматым аз да, анан кирип туруп эле мен кашымды боеп бериңиз, кашым өзү кандай болсо ошонун үстүнө эле боеп коюңуз дедим да. Өзүмдүн эле формасына. Анан өзүнүн формасына эмес, ал өзү бир форма салып боеп берди да. Анан мен жатам да. Анан жок, жаккан жок. Өзүмдүн эле кашыма боеп бербейсиңерби десем, анан баягы карандаш менен алдын ала баягы жарашабы, жарашпайбы чийип көрсөтүп берет турбайбы адистер. Анан экинчи кашыма өзүмдүн кашымды жасап берди, биринчи кашыма өзүнүн формасын. Анан басып туруп чоң күзгүгө барып эми карап көрөсүзбү деди да. Анан жатканда башкача көрүнөт деп, жана туруп барып эле күзгүгө барып карасам, өзүмдүн кашымды боесо, көзүм менен кашымдын ортосу жакын болуп калат экен. Эгерде адистин сунуштаган кашы менен боетсом, көзүм менен кашымдын ортосу чоңураак болуп, көзүм чоңураак көрүнөт экен да. Демек сиздер дагы келген инсандын көзүн карап, жарашабы, жарашпайбы? Мисалы биз көзүн карайбыз, беттин формасын карайбыз. Обязательно канча жашта ошондо карашыбыз керек, потому что калың каштарды апаларыбызга жасасак не толуп жарашпайт. Кичине ичкерээк жасаш керек аларга. Той топурларга көп барышат, элдер көрөт дегендей алардычы. Анан клиент мен бул индивидуальный подход, азыр суроо бербедим, кандай каш жарашат деп. Мен азыр сизге мындай каш жарашат, тиндей каш жарашат деп азыр айта албайм да. Көрүш керек көзүн, бетин полностью. Демек, кайсыл бир айым сизге барып эле менин кашымды мынтип боеп бер десе, баягы отургуза калып эле кардар айткан каштын формасын жасай бербейт экенсиз, анткени кийин наразы болушу мүмкүн да. Ооба, биз биринчи предлагать этебиз, чийип беребиз, көрсөтөбүз, же мына ушундай болгондо сизге жарашат деп. Эгерде такыр жок, мен мындай не хочу, мага түз форма, же болбосо домикам кылып берчи дегендер да болот да. Ошолорго биз эми айла жок, аягында клиентканын сунушун кылабыз. Өзү азыр кандай каш форма эмеде? Азыр в основном корейский каштар эмеде, трендте болуп атат. Мындай азыр кыздар түз кылып жазып атпайбы? Ошондой, бирок түз кылып туруп эле уч жагы кичирээк, түз болуп кетет. Бирок анда деле анын баарын эле түз деп эле кыздардын баарына эле жараша бербейт. Мен мисалы түз кылбай эле мындай дугой кылайлычы, кичине мындай көтөрүп коелучу десе болушпайт. Жок, мага корейский каш кылып берле, түз кылып берле деп. Кореяда негизи айымдар картайганда алар по бокам картаят да, эки жакка кетет. Бизде Кыргызстанда биз тоол аймак жашайбыз да. Сөзсүз түрдө биз ылдый, жер магнит тартат бизди. Биз кожалардын баары ылдый түшөт, носогубный складка, бүт бар көз да ылдый тартылат го. Ошону не учитываем. Кореянын климаты совсем башка да. Анан кийин мен советовать этем да, кичине мени өйдө көтөрүлө, потому что через 5-6 жылдан кийин кожа ылдый түшөт, по-любому ал түз болуп калат да, ылдый түшүп калат. Ошон үчүн ошондо надо всегда учитывать. Анан кимдерге жасатканга болбойт же кайсыл учурда жасатканга болбойт кашты? Кимге болбойт? Бул сахарный диабети бараларга болбойт, спид оорусу менен ооругандарга болбойт. Эми спид оорусу менен ооруганда айтпайт да бизгечи, мен спид менен ооруйм депчи. Айла жок. Ошон үчүн моундай одноразовыйларды обязательно каш жазып атканда көз салып карап туруш керек, потому что ал ошол айымдын ден соолугу да. Билбей калат да, каяктан эмне болуп чыкканын, ошол жанын строго өзүнө кам көрүш керек деп ойлойм да. Боюнда барларга 3 айга чейин нежелательно, потому что боюнда барда айымдардын ребенок формируется, 3 ай бою эметет го, анан красканы жакшы принимать этпейт. Ошол моменттечи гормондор ойноп турат, мисалы, возможно, со временем кичине кызыл оттенок бериши мүмкүн, же болбосо өңдү жакшы албай калышы мүмкүн, анан мастерге келип айтышы мүмкүн да, там
мен краска алган жок, эмне жасап салдым деп. Бул индивидуально да, кээркилердики алышы мүмкүн, кээркилердики албайт. Но беременныйларга мен айтам да 3 айдан кийин келиңиз деп. Анан нежелательно 8-9 айда жасап эле койгон жакшы да, анан схваткада болуп калышы мүмкүн, коркконунанчы. Ооба. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен регион ТВ рахмат дейт. Анан бала эмизген аялдар жасатса болобу дейт. Болот 1 айдан кийин. Эгерде 1 ай 40 күн өткөндөн кийин уже можно. Уже айым уже полный мындай восстановление болуп калган учуру болот да, уже гормондор көп уже ойнобойт. 1 айдан кыла берсе болот. Анан негизи сиздер канча жаштан баштап канча жашка чейин жасатса болот? Же жаш чектелбейби? Качта жасатканда боятканда? Негизи 14 жаштан өйдө кыла берсе жакшы, кылсачы. Но өздөрүнүн каштары бар болсо, мен клиентка келет да, акчасына деле карабайм. Мен айтам, чоң кыз, кашың сонун эле экен, лучше жасап эле койчу, ушул эле кашың менен эле жүрө берчи десем. Айперечи мейли анда деп. Жакшы каштарды мен жаш кыздарды, школьницалар кетирип эле салам да. Саламатсызбы? Кашты тердитпей туруп эле боётсок болобу дейт. Болот. Бул клиенттин өзүнүн каалоосу да. Боеп салса болот. Демек, кашын тербейсиздер, бирок сиздер формага салып бересиздер. Алыстан караганда каш терилгендей сонун болуп көрүнүп калат. Татуаж эң азы 1 жылдан 5-6 жылга чейинби? Татуажбы? Минимум 5 жыл. 5 жылга чейин. Перманенттик макияж жасаганда 1-2 жылга чейин жарайт экен, кашыңызда. Анан айымдарга кандай кеп кеңеш бересиз? Каш боюнча? Биринчиден айымдар айтат элем, мастерди туура тандаш керек. Каш бул сиздин жүзүңүз. Каш менен силер көп жерге чыгасыңар, даже магазинге деле чыкканда деле көрүшөт да. Анан арзанга качпагыла. Мисалы, акция болоттур деп 500 сомдуктар жасатып алышат. Ал, например, жаңы колун көндүрүп аткан кыз да аны деле түшүнсө болот. Ал колун көндүрүп, черновой вариант кылып модельдерге жасайт. Арзаныракчы. Анан эгерде жакшы жүргүң келет, жүзүм жакшы болсун десеңиздер, опытный мастерлерди тандаш керек. Инстаграм сөзсүз түрдө караш керек, текшериш керек, сүйлөшүш керек, андан кийин жазылып. Эми сиз бир гана баягы кашыбызды боебой, башка сулуулук тармагындагы кызматтарды дагы аткарат экенсиз, тагыраагы? Мен өзүм салонум бар. 2014 жылдан бери иштеп келем. Башында тырмак жасачымын. Андан кийин макияж, анан каш терип баштадым. Каш терип баштасам, клиенткаларым айтып баштады: "Сен форманы сонун тересиң, ушу тине растушевканы үйрөнбөйсүңбү?" деп өзүм клиенткаларым мени түрттү да. Мейли деп анан Токмоктон Бишкекке келип окудум. Каш курсунчу. Окудум, менде сразу жакшы получилось. Клиенткаларыма да аябай жагып, ушул мени тармакта да алып кеттим да, жакшы эле алып кеттим. Демек, сиз өзүңүз мен кашты боёгонду үйрөнгүм келет дебесеңиз дагы, кардарларыңыз өзү сизге сунуштап, окуучу биз сага жасаталы деп жол көрсөтүп, ушул тармакка алып келген экен. Эми сизге ыраазычылык билдирем. Атайын убактыңызды бөлүп бизге келип бердиңиз. Мен сыяктуу нечендеген айымдарды сулуулап, ажарын чыгарып, анан сөзсүз түрдө ар бир айым кайсыл бир сулуулук салондордон процедура алганда ушунчалык сүйүнүп, кубанып жашоого баягы дем күч аласың, чарчооң кетет. Таарынычың же баягы стресс, депрессияга түшүп атканда кайсыл бир жаңы нерсени жасагыбыз келет го, ошол учурда сулуулук салондорго барабыз. Көпчүлүк айымдарды ушул баягы жаркылдап, күлүп жүрүшүнө себепчи болуп жүрө бериңиз. Сизге эркин микрофон берейин, телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз же болбосо калуу тилек айтсаңыз болот. Хорошо, какты караш керек? Бул камера сизге. Биздин айымдар, сулуу айымдар келе жаткан майрамыңыздар менен, мынакей 8 мартта жакындап калды. Сизге кааларым биринчиден ден соолук, узун өмүр, үй бүлөдө бакыт болсун. Андан кийин өзүңөрдү да урматтап, жакшы көрүп, сүйүп, биринчи өзүңөрдү сүйүп, өзүңүзгө сый урмат болсо, сизди дагы курчап жүргөн адамдар да силерди сыйлап, жакшы көрүп жүрө берет да. Жакшы көргүлө, анан менин салонума келсеңер да кубанычтуу болом. Токмок шаарында салонум бар, Айпир Белекова деген. 10 жылдан ашык уже иштеп калдык. Токмоктон өтүп баратсаңар кирип кеткиле. Күтөм. Окутуп үйрөтөсүңөрбү деген суроо келиптир. Ооба, окутуп үйрөтөбүз. Салонго келсеңиздер баардыгын түшүндүрүп беребиз. Бизге башка областардан да келишет. Инстаграм аркылуу көбүнчө келет да. Блог бар.
кимге кызык болсо Айпери Белекова официал деп Айпери Белекова деп Токмокто экенине карабай региондордон келип сиздин сулуулук салондон баягы окуп кеткендер дагы бар экен. Кадырман теле көрүүчү, мына ушундай бүгүн бизде өзгөчө айымдарды сулуулап, аларды кубандырууга аракет жасап келе жаткан 10 жылдан бери сулуулук тармагында иштеген мыкты адискөй адис деп айтсак болот, Айпери Белекова бүгүн бизде конокто болду. Кадырман теле көрүүчү, мына ушу менен биздин көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Көрсөтүүнүн башкы демеушүүсү ар кандай халал колбаса чүйгөндөрдү чыгарган Ал Халал соода маркасы экендигин эсиңиздерге салып өтөбүз. Биз болсо мына ушу менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Көрсөтүүнүн аягында ар бир айымды, апаларыбызды, эжелерибизди, сиңдилерибизди, кыздарыбызды 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар бир айым дайыма жакшы маанайда болуп, ден соолукта болуп, анан оор сыркабай, капаланбай, дайыма маанайы ачык болушун каалайбыз. Саламатта туруңуздар.